жеткенде ошол границалардын парктын границаларын атып 5-6 мээрди соттоп атабыз, архитекторду соттоп атабыз. Ошо кол коюп койгон Арбаңыздар, урматтуу достор, биз Бирдел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз Ататүрк паркындабыз. Кечээ күнү 20-майда эл чогулду, мэриянын өкүлдөрү келди. Акин агайыбыз ошол жерде дагы сөз сүйлөдүңүз. Аябай кызык болду. Көптөгөн журналисттер келип чагылдырды. Бүгүн биз сизден өзгөчө ошо ызычуудан мындай бөлүп маек алалы дедик да агай. Кечээкү ызычуу боюнча эмне менен бүттү агай? Ошону айтып кетсеңиз. Кандай болду мынакей? Моумча объект бар экен деп 189 объект, 6000дей жаран бар дейт да. Ошо көп эле адам чогулду кечээ күнү. Эмне болду? Эмне менен бүттү агай? Кечээ баарына тең уведомление берген. Тескертүү кагаз 20-майга даяр Сүрдүрүп баштайт деп, трактор, экскаватор, бульдозерлер келет, үйдүн баарын сүрдүрө баштайбыз, баарын талкалай баштайбыз деп. Ошонткенде эле элдин баары жыйылып токтолуп келди. Бул эмне деген башаламандык. 20-майда деп буз аштап кирип атат деп. Анан кечээ октябрдын акими келип, ошонусу тууралуу айтат. Биз дейт мэрдин айткан чыгарган токтому дейт, буз деген дейт, кынтыксыз аткарабыз дейт. Бул кантип кынтыксыз аткарат? Мен да таң калдым да. Эгер эски мурунку мэрлер кетсе, мураскер дейт да, наследник дейт. Кийинки мэрлер болуш керек. Жоопкерлер. Эч кимди жоопко тартпай эле, түп-түз эле үйдүн баарын эле бузтуп кетет экен да. Түшүнүк менен эле. Бул эмне деген түшүнүк? Бул бандиттин эле түшүнүгү болуп калып атат. Мен түшүнүгүмө карагандачы, эгер мыйзам жолу менен иштесе, айтмагыла да, мынтипчи. Урматтуу жашоочулар, убагында силерге туура эмес мыйзамсыз берилип кетиптир. Бул жер деген мамлекетке зарыл керек болуп жатат. Үйүңөр 300 миң болсо 3 миллион төлөп беребиз доллар. 500 миң доллар болсо 5 миллион төлөп беребиз. Миллион долларлык үй болсо 10 миллион төлөп беребиз деп ошентип айтса болмок эле. Андан чыгарып силерге жер бөлүп беребиз бөлүшөк. Бул бизге зарыл өкмөт десе, анда эл кичине мындай чурулдабайт эле. Мынча митинг уюштурбайт эле. Бул митингдин баарын тең эле мэр өзү уюштуруп койду. Мен ошо түшүнбөйм да. Мэрди себеби максаты эмне агай? Эми бул 2005-тен бери келаткан окуяда ар бир бийликтин учурунда бул көтөрүлгөн маселе болгон болчу. Ар бир бийликтин учурунда. Анан чечилет деп ойлойсузбу ушуну? Мен көзүм жетпей турат го. Бул кечээ Октябрь районунун акими мынтип айтты. Биз күчтүүбүз дейт. Мурунку бийликтер дейт, аткара албай келген дейт, аткарабыз деп. Жазабыз деп салып кылган дейт. Бирок бирөө да жасаган эмес, бирок биз жасайбыз дейт. Мен ошондо айттым, сен кантип жасайсың дедим. Мурунку бийликтер эмне үчүн аткара алган эмес? Себеби конституцияда жеке менчик корголгон. Алар туура бердиби, туура эмес бердиби? Кызыл китеп баарын берип жерди. Жердин ээси деп элдер сатып алды. Анан мамлекет берип атат да. Мамлекет берип атат. Анан мамлекет берип алып туруп, анан бирөө келип алып эле бузабыз дейт. Мен кызык ушунда таң калам да. Мыйзамсыз база алган жерлерге дейт, мыйзамдаштырып кызыл китеп берип атат. Мыйзамдуу жерге амнистия берип атат. Эми мыйзамдуу жерге бергенде мыйзамсыз деп атат. Ушуга таң калышты да. Муну соратпайсыз эмнеге деп. Муну мен тикеден тике ойлойм, бул диверсия кылып атат. Садыр мэр эмне үчүн диверсия кылып атат? Себептен бул мэр мурунку бийликтердин суроосун же ошолордун агенти ошол тапшырма берген. Сен ушинтип элди козголоң кылсаң, анан биз бийликти алып чөбүз дегендей ушундай ой болуп атат. Садыр Жапаров менен Ташиев элди тынчталбай айтса, митинг өткөрбөгүлө бүт маселеңизди чечебиз деп атса, бул мэр болсо жок, андай болбойт, мен бузам деп атат. Ушундай да болобу? Кандай дейсиң анагай? Максатына жетеби? Бул максатына жетпейт. Алда билет. Мун берген, анан акырында айтат да, мен сот аркылуу карайбыз деп коет акырындачы. Соттун чечими менен карайбыз деди. Ооба, соттун чечими. Эмне бул сот менен сүйлөшүп коюптурбу? Менин чыгарган токтомду мыйзамдуу чыгарып бер деп.
Birinchi toktомду чыгарарда мурунку токтомду эме менен бузуш керек тиги. Соттун чечими менен. Анда келип элге айтыш керек мынтип. Урматтуу жашоочулар. Биз аргасынан сиздердин үйүңөрдү бусканга туура келип атат. Бирок мына мурун 5-6 мер жер берип бериптирмиз. Аны соттодук. Андан тышкары кимди соттодук? Архитекторду соттодук. Аны кол коюп берген депутаттар бар да. Шаар кеңештин. Анын баарын соттодук. Ана мыйзамсыз чыгарган токтомду госрегистр мыйзамды каттап китеп берип коюп, аны соттодук десе, анда эле түшүнөт эле да. Ошонун үй окаттарын, ошо коррупционерлердин үйлөрүн конфискация кылып атабыз. Ошолордун үйлөрүнө биздерди киргизген атабыз десе, бүзөндө эле да. Анан келип алып эле бузабыз, талкайбыз дейт. Бер жакта Камчок Ташиев ар кай жерде шуркап жүрөт. Каякта бир митинг чыгарса, баарын тең тынч жүрсө, бул бакта митинг көтөрүп атат. Суроо беребеске болбойт да. 20-сына коюлуп атат. 18-не жанакы пакистандык студенттерге каршы чыккан бир ызы болуп кетпедиби? Түшүнбөстүктүн айынан депчи. Ошону экөөнү туттуп келиш, анан кайра келип 20-сында монтип элдин чогулганы, бияк бир жыйын тынчталбайча экинчинин көтөрүлүп кеткени боюнча айтсаңыз. Бул пакистандыктар жөндөн эле көтөрүлүп кеткен жок. Муну атай провокация кылып, биздин Садыр Жапаров менен Ташиевке карама каршы бийлик орноштурган да. Бул onun içinde белгилүү болгон экен. Ызы чуунун баары тең. 5 күндөн кийин, Анан 5 күндөн кийин 18-нде чоң ызы суга айланып кетет. Onun içinde басыш керек болчу. Буга эң күнөөлүү эсептейм. Ким иштеш керек эле ушунда? Бул министр улан МВДнын министр Улан Ниязбеков деген иштеш керек болчу. Ошо чоң ызы чуу чыгарып кетип, берин сабап дүйнөгө шермендеп чыгып атат. Аброюбуз кетип атат. Кыргызстан ушундай бандиттик мамлекет болуп калды деп. Биринчи эле Садыр Жапаров кимди кетириш керек болчу? Улан Ниязбековду. Сени шалаа кылган деп жумуштан кетирбеш керек болчу. Шалаакы дейт го. Халатнас деген бар. Ошо менен иш коскоптур кетириш керек болчу муну. Аны кармап отурбай, биз издеп атабыз, күнөөлүү издеп атабыз, бүткөндөн издеп атат. Алдын ала жасаш керек болчу мунун баарын тең. Эмне үчүн Улан Ниязбек ушуну баары кылды? Себептен тажрыйбасы жок. Тааныш менен келди, эмне менен келди, кандай болуп келди, отуруп алды. Анан менеджерлик, анан алдыңкы көргөчүлүк жок болгондуктан ушунун баары тең башаламандыкка чыгып кетти. Мен ошону тактап айтам. Эми айта берейин. Агай, мен могу паркты бүтүрүп койсок, ата сейил бактычы. Эми бул сиздин оюңузча чечилбейт, бул мэрдин шалаакылыгы деп атасыз. Мэрдин атайын диверсия деп атасыз. Диверсиясы. Мен туп-туура айтып атам, мэрдин жасап аткан диверсиясы. Диверсия эмес деп айтса мэр, мен сотко берсин, мен аны соттошконго далилдеп берген даярмын. Соттун алдында. Ачык эле айтам, бул Садыр Жапаров менен Ташиевке жасалып аткан диверсия. Элди көңтөрүш кылганга провокация жасатып алдына жасап атат. Мына биякта 18-нде тынчып айтса, бул биякта 20-сына келип алып мэрдин өкүлү келип алып, мэрлер келип алып бияка кайта митинг өтүрүп атышат. Биз бузабыз, биз талкалайбыз, биз кылабыз деп. Биз кынтыксыз жасайбыз. Мурунку бийликтин аалы жок болчу, мына биздин аалыбыз бар деп. Ушундай да сөз болобу? Ошо элдин баарын айтып атат. Элдин баарын айтып. Андан көрөк элди айтмакты келип, элдер тынчтыгыла, тарагыла, биз бүт мыйзамды жол менен карайлы, бир сереметели деп эле койсо, элдер ошол жерден чогулмак эмес, кыжалат болмок эмес, бүт баары тарап кетмек. Ага, могу картаны эмне көтөрүп аласыз? Ушуну айтып койсоңуз. Бул парктын Бул карта сарай карта Бишкекке дейт. Илгерки о Бишкектин эме, о Бишкектин картасы. Мурун жер момундай эле территориясы мындай эме болчу тиги парковая зона. О жашылдын баары. Берилип кеткен жерлер кайсы? Анан берилип кеткен жер бул жер. Бул жер бул тетиги эме 92-85-жылы ол жердин баары бош болчу. Могу каналдын жеги да. Каналдын жеги бар. Мечет туруп атпайбы? Бул жерде мечет туруп атат, үйлөр туруп атат. Ошо бош жерлерди берилген. Ошо бош жерге салынган болчу. Мен Нарман Төлөев айтпадыбы? Биз дейт, эмне үчүн бердик дейт. Аукцион өткөрүп саттык, бюджетке акча калбай калды, жетпей калды. Ошонун макулдугу менен сатканбыз, мага чейин чечилген экен дейт. Мага чейин берилип кеткен дейт. Мага чейин берилип кеткен дейт.
эми берилип кетсе ага чейиндер бул бош экен да. Парктын чегарасы бөлүнгөн границалар эчкече жок экен да. Анан кийин Ана каяктан 47 гектар чыгып атат. анан 47 гектарды азыр түшүндүрүп берме. Андан кийин момуну көрүп атасызбы, актар о салынган дейт, Ама булар бош жатат. Мына булар бош жатат. Булар бош. Анан эмне кылат? Момунда карта чийип кетет. Биздин картабыз ушундай болчу деп, момунда бүт жээктин баарын тең Кошуп калган ба? Өздөрү искусственно кошуп койгон да. Жасалма кошуп алган. Биздин картабыз ушу деп. О жаңы ызы чогулуп аткан карта ушулбу? Жаңы ызы чогулуп алган карта ушул. А бул жерде жол өтүп атат, мондайчы. Эме Дүйшөмбес келет да, Токтоналиев деп азыр. Ошо. Бул жерде ген прокурор бар. Бул жакта мэрин фондунун мэр жаш балдарыбыз. Ошо турат. Анан ошентип чоң ызы салып атат да. Ой, бер жактан ызы чуун бүттүрө албай атсак, элдерге амнистия кылып туруп кызыл китеп жер берип атсак, мыйзамсыз болуп калыптыр, мыйзамдаштырып атсак, анан мыйзамдаштырган жерди мыйзам эмес деп жокко чыгарып атып, анан парк деп атат. Ой, шаардын тегерегин карачы, куурап жатат. Паркты курбайбы толтура. Ошолорду карабайбы? Стадионго деле журналисттер суроо береби деле. Парк курсак болбойбу десе кантип 40 гектар жерге кантип парк курасыңар дегендей. Ошондой эле болуп атат. Баарына кызык. Анан мэр бир башкача иштей баштады окшойт ага. Мэр диверсия жасап атат. Дагы эле айтам, мэр командасы менен диверсия жасап, мэрге бери актардын акимиге айтыш керек болчу. Ай, урматтуу мэр, бул деген сиз чыгарган мыйзамсыз болуп калып атат. Себеп дегенде Конституцияда жеке менчик корголгон. Ал жеке менчик бир гана соттун укугу менен бузулат экен. Экинчи четинен сиз токтомдун мурункулардын токтомун жокко чыгарыш үчүн аны сот эле чыгарат экен. Сиз чыгарган акыңыз жок экен деш керек болчу да. Соттун чечими иштеш керек болчу да. Соттун биринчи сотко бериш керек болчу. Ошон токтом туурабы туура эмеспи? Анан мен дейт кол менен чыгарып койдум дейт. Бул эме дегенде бул түп-түз эле бандиттердин түшүнүгү. Мындай по понятиям. Мен жок кылдым, тыйны кылдым деп. Андай болбойт эч качан. Анан жанакы дагы сиз менен дагы ошо кошуп кетпедиңизби? Ызы чуу 18-нчи 20-сында болсо эми көрбөйсүзбү? Каякта ызы чуу болсо Ташиев ошол жакта жүрөт. Ооба, бүт жакта эле Ташиев. Бүт жакта жүрөт. Берсең мен жак кагазымда. Мына бир жазып алдым да, бир кызык да, мен Ташиев боюнча жазып атам. Эми Камчек Ташиев эле иштеп аткан да ошо Кыргызстанда. Мына Камчек Ташиев бандиттер менен күрөшүп жатат. Ал кимдин иши? МВДнын иши. Миграция менен күрөшүп жатат Ташиев. Ал кимдин иши? МВДнын иши. Коррупция менен ким күрөшүп жатат? Ташиев күрөшүп жатат. МВД эч жакта чыкпайт, көрүнбөйт. Аны курулуштар ким көзөмөлдөп жатат? Ташиев, Камчек Ташиев технадзор болуп алган, Кыргызстандын технадзору болуп алган, бүт сороканын баарын текшерип. Андан кийин футбол стадион салынып жүрөт. Камчек Ташиев эме болуп алган дагы, прораб болуп алды аяка. Анан чегара маселеси болуп келет, анда четет айт. Иштеп аткан кишине база бересизби? Эртең бул күйүп кетет да, өрттөнүп кетет. Анда Ташиев бүт министерствонун баарын иштеп атса, МВДнын ишин иштеп атат, Госстройдун ишин иштеп атат, прораб. Анда бизге Госстройдун эмне кереги бар? МВДнын эмне кереги бар? Жоюп салбайбы анын баарын тең? Технадзор менен. Камчыбек Ташиев деген адам да. Мында да ресурс бар да. Ал деген укташ керек да, эс алыш керек да. Эртең муну сулап жатып калса эмне кылабыз анан? Камчек Ташиев жок деп барып чачылып отуруп калабызбы? Ой, ал деле адам да. Орустар айтат го, бир эме нас членка все идут деп жүргөн деп. Ошондой эле Ташиев жүрсө эле үстө баары эле минип алыптыр да. Бүт баарын аткарды. Өкмөт. Эч жерде өкмөт иштеп аткан көргөн жок. Мен бир гана билип атам, Ташиев дегенде мен билем. Бул адамкерчиликтүү адам. Түшүнүктүү адам. Мээримдүү адам. Элдин жакшылыгын да билет, жамандыгын да билет, баарын билет саясатты. Анан Ташиевке минип алганыбыз туура эмес да. Туура эле айткан, ачык эле айтканда. Анан ошондо эми бияка дагы чоң чыр болуп кетсе, дагы Ташиев келип келе. Ой, мэр токтотуш керек болчу да муну. Ташиев тиягын ызы чуусун Пакистан менен ызы чуусун баса албай жүрсө,
эл аралык скандалды боса албай жүрсө биякта мэр биякта уюштуруп атат митингди. Биз бар го, ортодо бир ой бар го, слабое звено деп, выйти, покиньте зал деп коет го. Ошонун эң слабый звеносу бийликтин, бул мэр биздин келген. Жаңы мэр иштеп аткан. Бул Айбек элге көрүнөм, бийликтин алдында мына мен жакшы аткарып атам. Анан сиздерге окшогон журналист эчип коет. Бизге парк керек болсо, элдин баары парк керек дейт. Керек болсо тетектин баары куурап жатат тегерен баарын. Ошолорду оңдогосунчу биринчи. Бул магистралдын үстүндө эле турбайбы? Бош жатат, таш жак болуп жатат. Ошолордун баарын оңдоп суу киргизип өтүп алсынчы. Анан бизге тигиндей мындай керек дейт. Ошолордун. Анан агай мынтип берсе кандай болуп калат? Мен кече митингде сүйлөп аттым. Айтмай сен провокация кылып атасыңар. Мына аким келди да. Эми элге жакын болсо, эгер бул чын иштеп атса, таза иштеп атса, эмне коркот? Артынан бир 20-30 милицияны жыйып алыптыр, токтотуп. Ээрчитип келип алыптыр. Эмне милициялардын иши жокпу? Кылары кызматы жок балардын. Алар эмне кызматтан иштеп аткан кызматынан бөлүп, жарып иштерин бөлүп, бияка кеп коюп алат. Жөн эле келип айтыш керек болсо, бүт элдер тарагыла бүт силердин оюңар мыйзам менен чечет деп койсо, бол кет конок барды. Анан биз кынтыксыз аткарабыз деп. Монда кызык. Бул эме баягы кала бийлигинин жегеле жалпы эле кала бийлигинин шалаакылыгы дагы, Бул алдын көрө билбестиги. Жок. Бул шалаак эмес. Бул диверсия жасап атат. Аттай бийликке каршы жасап атат. Эгер бул шалаакы болуп тигинде болсо, анда тегеректер айтмакта, юристтери жанагылар туура эмес кылып атасыз. Аксакал дегенде мындай мыйзамда болбойт. Мыйзамсыз токтом жогото албайсың. Бул диверсия кылып атат. Бул агент. Баягы эски качып кеткен бийликтердин арасын калып калган куйруктары ошону жасап атат атай. Бул 4-күн көң төрүшкө алып келейин деген аракетти жасап атат муну. Мэр. Мисалы камада журналисттерди мынайтчы. Сен сүйлөп койдуң, блогер сен тартып койдуң, сен журналист тигинтип койдуң, баарын камап атат го. Биринчи мэрди камаш керек. Ошондо мыйзам чыгып элди дүрбөлүнгө салганга. Анан экинчи айтып кетпеби Улан Ниязбеков боюнча. Ошол жеринде толуктап койсоңуз. Жана иштердин баарын алдын алыш керек болчу деп. 13-нде эле билинген. Баары тең болгон. Ошондо эле Улан Ниязбеков келип түшүндүрүү ишин жүргүзүш керек болчу. Алдын ала милициялар коюш керек болчу. Өзү шуунун баарын алып токтотуш керек болчу. Бул да Улан Ниязбеков дагы бул диверсия кылып атат. Бул азыр айтат, биз издеп атабыз дейт. Иш бүткөндөн кийин алдын ала иш жасабай, иштин баары бүткөндөн кийин, толук бүткөндөн анан айтып атат. Биз издеп атабыз, биз кармап атабыз, биз баарын камайбыз. Камап баарын эле камап атып эле баарын зек кылып коебузбу? Кырсандын теңденгөнүн. Биздин бийликтин шалаакылыгынан. Алдын көрө албастыктан. Мен айтып атам, баягы портал группа боюнча деле айтып атып билесизби? Ошону чыктык. Улан Ниязбеков жасап атат десек, ошо ГКМБга да бердим, прокурорго да бердим. Эч ким чыкпайт. Мына ушу менен портал группа алда өчүп калды. Эч ким коскобойт. Качан коскот, качан дүрбөлүнгө түшкөндө эле чуркап калышат. Биз издедик, күнөөлүү экен, бул күнөөлүү экен. Те журналист күнөө, те адвокат күнөөлүү, аны те правозащитник күнөөлүү. Ошондо элди дүрбөлүнгө айтып койт деди. Айтып койгон сот көрбөйсүз беле ал иш боюнча? Ал иш менен сотко бергенбиз. Сот бир себептерден отур жылдырып атат, ошо менен жылбай жатат, ачык эле айтканда. Жылып эле келатат. Прокурорго берсек, прокурор дагы жылдырбай койду. Анан ГКМБ берсек, ГКМБ дагы ал иш боюнча, портал боюнча элдин акчасын жеп аткан, миллиондогон акчаны жеп атканын көрсөтүп атсак, чоң коррупциянын бетин ачып атсак, ошол да ачылбай жатат. Мына ошондой болуп атат. Кошумчаңыз барбы? Эми кошумчам, акыркы эле кошумчам айтарым ушу баарына мага кызык болуп атканы да. Миссия деп мыйзамсыз жерлерге мыйзамдаштырып кызыл китеп берип атабыз. Мыйзамдуу жер дегенде мыйзамсыз деп кызыл китептерин алып атабыз. Ушундай болобу. Мына ушуну айтарым деген ошо. Бул кайык
Бул бийликтин, мэрдин башаламандыгы, бул тымызын жасап аткан коррупциялык иштери элди тынчытпай дүрбөлүнгө салайын деген максатта мэр иштеп атат. Ошону мен бир гана ошону көрдүм. Эгер мэр мыйзамды иштегенде, ал мыйзамды жол менен бармак. Айткан сөздөрүңүзгө макул эмес болсам да сотко берем дейсиз, э? Эгер мен айтканымды аны эгер мына диверсия кылбай кылган жок, мен диверсант эмесмин десе, анда мени сотко берсин. Мен аны ачык эле айтайм, мына элдин көзүнчө айтайын, биздин мэр диверсант. Диверсияга даярдап атат элди. Бийликке каршы иштеп атат. Мына ачык эле айтайын. Эгер мен туура эмес айтсам, ошону айтсын. Жана чыгарган токтомдо мыйзамсыз. Мурунку токтомдун баарын алып таштадым деген. Ал ала албайт. Ал укугу жок. Укугу жок. Ал бандиттик көз караш менен алып атат. Мына чыгарган. Мен айтып атам ушундай. Ал бандиттер гана мен алып койдум, мен жоготуп койдум, мен тинтип койдум дейт. Мына түнүк менен иштеп атат да. Орустар айтат го, по понятиям иштеп атат. Ошону айтарым ушундай. Рахмат. Биздин шаар кала бийлиги, мэрия дагы эгер бизге жооп беребиз десе, биз аларды чалдырганга даярбыз. Ар дайым биз мыйзамдуулукту, эки тараптуулукту көздөйбүз. Ушу менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Агай, сизге келип маек куруп бергениңизге рахмат. Рахмат. Саламатта калыңыз. Учурда жеткенбиз, ошол границалардын, парктын границаларын определять этти. 5-6 мэрди соттоп атабыз, архитекторду соттоп атабыз. Ошол кол коюп койгон. Ушуларга үй салынган, мечит салынган, ушулар боштор салынган.